Мен ырчы болуп төрөлгөм деген Ильяз Андаш алдыдагы маектин каарманы. Элибиз эзелтен таланттарга бай. Талант деген укумдан тукумга өткөнү сүйүнүчтүү. Себеби ушундай кырдаалдан улам өлкөбүздүн чыгармачыл чөйрөсү байып, өнүгүп өсөт эмеспи. Ушинтип талантымды ата-энемден мурастап алдым деген Ильяз Андаш сөздү балдай таттуу бала чагынан баштады. Алгач ушу Караколдо эле Ысык көл областында өзүм шаарымда белгилүү болуп, өзүмдүн группа менен ырдап жүргөн, мени тааныган эле бала болчумун. Андан кийин ошол жалгыз Каракол, жалгыз Ысык көл мага аздык кылгандыктан умтулууш үчүн республикалык масштабта ат салыш керек болду. Ошондуктан ушу Бишкекке келип алгачкы кадамдарымды Бишкектен ушул баштагам да. Кыйынчылыгы бул концерт бүткөндөн кийин жаш балача эле уктап калмай, көтөрүп киргизип, көтөрүп алып чыгып үйгө жаткырып койгон. Ошол жаш баланын кыйналганы ошондон болуш керек. Уйку жаатынан артта алып каласың. Ырчылык, гастроль, концерттерге аралашкан соң сөзсүз түрдө сабактан да төмөндөй баштадым. Анысыкандай ошол 9-классты бүткөн соң ушул ырчылык жакка да кетейин деп музыкалык окуу жайды ошондо тапшырып кетип калгам да. Ушул окуудан кетем дегенде эле атам биринчи каршы чыккан, сен окуп бүтөсүң, башка жаатын карайсың деп. Бишкекке да жибербей, биякта эле болосуң, биякта эле иштейсиң. Ал жакта жакшы эле жумушум бар болчу, ошондуктан кетиргиси келген эмес. Качып кеткем эң биринчиден. Качып кетип ушул жака келип, андан кийин уже чыгармачылыгымды көрсөтүп, элге тааныла баштагандан кийин сөзсүз түрдө атам дагы өзүнүн жакшы ой менен мени эмкисинде жибере баштады. Жаштайынан музыка менен алектенип, анын аркасы менен акча таап, өз керекчилигин өзү жапкан Ильяз Андаш бүгүн да аны баккан, ага керемет тартуулаган, анын жан дүйнөсүн байыткан музыка экенин жашырбайт. Бирок учурда жаңы чыгармаларыңды укпай калдык. Шоу-бизнес чөйрөсүндө активдүү катышууңду деле көрбөй калдык деген суроого кийинкидей жооп узатты. Апрелден баштап октябрдын аягына чейин менин өзүмдүн глобалдуу оорум башталат, аллергия деген. Жашыл чөптөргө, чаңга, күнгө, ага жараша мен ушул жай айлары көп ырларды жаздыра албайм тилекке каршы. Балким ошондон себеп ырлар, жаңы ырлар жок. Кудай буйрса бүтөйүн деп аз калды мына. Бүтөйүнөн жаңы ырлар даяр, жаздыра калсам эле буйрса баардыгыңардын көңүлүңүздөргө сунуштаганга аракет кылам. Алгачкы кадамдарыңызды айтып бериңиз, ушул ырчылык дүйнөгө кирип баштаганда анан ким жардам берди? Караколдо жүргөндө ушул Абай Молдоканов деген жигит бар болчу. Ошол жигит алгач Бишкекке алып келип, Бишкектеги биякта диджейлер менен, продюсерлер менен тааныштырган. Андан соң өзүмдүн продюсерим Тынчтыкбек Кожобеков менен ошол КТРдин алдынан таанышып, ошол киши мага ушул Ильяз Андаш деген фундаментинде тургузуп берген. Маекти Ильяз Андаштын чыгармачылыгынан баштаган соң эми сөздү анын жеке жашоосу көздөй бурдук. Ильяз сүйүүгө туруксуз, кыздар менен өтө ылгап сүйлөшөт сыяктуу ушак кептерди көп эле угабыз. Бул тууралуу жаш ырчынын пикирине кулак салсак. Алгач өзүмдүн сүйүүмдү 18 жашымда таптым деп ойлогом, бирок азыр ойлоп көрсөм алдын баары тоок сүйүү экен. Ошондуктан аны сүйүү деп деле эсептейм. Азыркы учурда эми айта албайм. Сүйүү деп жактыруу болот, эми ошол жактыруу балким сүйүүгө да айланышы мүмкүн. Учурда демек бирөөнү жактырат окшойсуз. Ооба. Жактырган кыз бар. Барбы, жүрөгүңүздүн эси болушу мүмкүнбү алайым, Албикеч? Балким эми экөөбүздүн жүрүм турумубуздан билинет, бирок азырынча ал чечиле элек, жөн гана бири-бирибизди тааныйбыз. Албикеч шоу-бизнес чөйрөсүндө жок, такыр, тиешеси жок. Критерийлерди көп коебуз, анткени возраст өзүнүн эмесин берет, анысыкандай тандап каласың, минустарын байкап каласың, жакпай каласың, анан жагып калат. Көп эле да, анан айта берсе абдан көп жамап коет. Негизгиси кыз деген кыздай болуш керек, назик кыздарды абдан жакшы көрөм. Анан эркекке сөз көтөрбөгөн, эркек үй бүлөнүн башаты чоңу болсун деп турган кыз жагат да, өзүнүн оюнда. Ырчы мырза учурда юридикалык академияда окуп, жакынкы арада экинчи дипломдун ээси болот. Андан соң Америка көздөй сапараларын дагы бир ирет кайталап өттү. Арадан жылдар өткөндөн кийин Ильяз Андаш ырчылыктан бөлөк чөйрөгө да кол салып калышы толук ыктымал экен. 10 жылдан кийин өзүмдү чынын айтсам бизнесмен катары элестетем. Өзүмдүн үй бүлөмдүн сүйүктүү атасы, жубайымдын камкор жубайы, ата-энемдин сүйүктүү баласы. Жакшы гана элестетүүлөр келет, бирок
турмуш көрсөтөт кандай болот баардыгы. Sensiz yaşam. Olmadı mende işin işe sadağam. Köngül tapkan köpte